الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн дагы сиз менен биз инсандын кыямат күнүндө бейишке кирип калуусуна, инсандын кыямат күнүндө бейиштик болуп калуусуна себепкер боло турган кээ бир ибадаттардын катарын толуктап өтөбүз. Бүгүн сиз менен кыскача токтолуп кетүүчү темабыз бул араздашып калган, бири-бири менен урушуп, таарынышып, капаланышып калган адамдардын ортосун жараштыруу. Же болбосо адамдардын ортосунда болгон бири-бирине болгон мамилесин оңдоп түзөө боюнча кыскача токтолуп өтөбүз. Чындыгында бул адамдардын ортосун жараштырып коюу шариятыбызда өтө улуу соокко ээ болгон амалдын катарында. Аллах Таалага сүйкүн болгон амал, Аллах Таалага жага турган амалдардын катарын толуктайт. Жана ошондой эле дагы адамдарга жага турган, адамдарга сүйкүн болгон амалдардын катарында. Тескеринчеси бул адамдардын ортосунда от салуу, бири-бирине кайраштырып, уруштуруу бул шайтандын амалы болуп эсептелинет. Шайтанга жаккан амал болуп эсептелинет. Тууган урук, бири-бирине болгон мамилесин үзүштүк. Бир дос менен экинчи дос бири-бирине таарынышып, ажырашып кетиштиги, үй бүлөнүн бузулуусу, үйдө күйөө менен аялы бири-бирине урушташып, жанжалдашып, бири-бири менен таарынышып, капаланышып, үй бүлөнүн бузуп кетилиши бул шайтандын амалы. Шайтанга жаккан амалдын катарына кирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте эле шайтан дейт, өзүнүн курсийсин, өзүнүн столун деңиз үстүнө коет дагы, мына ошол жерден өзүнүн аскерлерин эртең менен жер бетинде бузгунчулук кылуу үчүн аскерлерин таратат дейт. Алар кечинде келген кезде ар биринен эсеп кысап алып, алардан сурай баштайт. Сен кандай иш кылдың бүгүн? Бүгүн кандай күнөө иш кылдың? Жер бетинде кандай бузгунчулук кылдың деп алардан сураган кезде, алардын биринчиси мен мындай күнөө иш кылдым дегенде, сен анда эчтеке кылбапсың, аны чекеге сүртөт. Экинчиси келип дагы айтат, мен мындай күнөө иш кылдым дегенде, аны дагы сен жакшы иш кылбапсың деп алат дейт. Бир сыйга татыктуу иш кылбапсың деп аны дагы четке төтөт. Ошентип отуруп, бирөөсү эле айтат дейт. Мен бүгүн мына ушундай иш кылдым. Бир үй бүлөнү буздум. Эрин аялына кайрап отуруп, экөөнү жанжалдаштырып, экөөнү уруштуруп, мына ошол үй бүлөнү мен бузуп жибердим деп жанагы шайтан айткан кезде, шайтан ошол жанагы шайтанды мактап, сен жакшы иш кылыпсың, сен ушул сыйга татыктуу болгон иш кылыпсың деп туруп, мактап туруп, мына ошонун башына тажы кийгизет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул уруш жанжал, үй бүлөнүн бузулуусу бул шайтандын амалы. Шайтанга жага турган амал. Мунун тескеринчиси эми ошол урушкан адамдардын ортосун жараштырып коюу, адамдардын мамилесин оңдоп түзөштүк. Бул чыныгы сыйлыкка, чыныгы башына тажы кийгизгенге татыктуу амалдардын катарында. Ким мына ушул ишти аткара турган болсо, Аллах Тааланын астында өтө үлкөн соопторго татыктуу адамдын катарын толуктайт. Жана ошондой да Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, шайтан бул жер бетинде намаз окуучулар бутка синип кетүүсүнөн, бир таштарга, тоолорго синип кетүүсүнөн үмүт үзөт дейт. Бирок адамдардын бири-бирине кайраштырып, бири-бири менен урушуп, жанжалдашуусунан үмүт үзгөн жок дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул адамдар бири-бири менен таарынышып, урушуп калуусу бул бизде боло турган иш. Кээде шайтанга алданып, кээде нафсыбызга алдырып, мына ушул ишти жасап коебуз. Тууган менен тууган урушуп калат. Ага эне бири-бирине таарынышып, капаланышып калат. Момундар бири-бирин өз ара бири-бирине ушундай уруш жанжалга барып калышат. Бирок мына ушундай болгон кезде бизде милдет болгон нерсе бул биз өз ара бири-бирибизге болгон мамилебизди оңдоштугубуз, бири-бирибизди кайра түздөп кетиштигибиз болуп эсептелинет. Же болбосо урушкандардын ортосун жараштырып коюу, экөөнү бири-бирине келиштирип коюу бул бизге милдет болуп эсептелинет. Мына ушул амалдын аткарган кишиге шариятыбызда үлкөн сооптор бар. Мына ушул боюнча келген кээ бир аяттарга, хадистерге жана кээ бир алымдардын сөзүн токтоло турган болсок, биринчи Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. لا خير في كثير
من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Сіздерден бір-біріңермен шыбырлашқан сөзіңерде дейді. Бір-біріңмен сөйлескен сөзіңерде жақсылық жоқ дейді. Сіздерден ешбір бір-біріңе қыбыр ар жерге отырып, бір-біріңе құшақташқан сөзіңерде жақсылық жоқ. Bir ғана жақсылық бар, кім башқа біреулерді садақа қызықтыру үшін, башқа біреулерді жақсы істі атқаруға қызықтыру үшін сөйлесе тұрған болса дейді. Же ол болса жақсы іс қылуға біреулерді қызықтырып, же жақсы іс қыла тұрған болса, жақсы сөздерді зікір айта тұрған болса, Құран оқи тұрған болса, адамдарды жақсылыққа бөліп жамандықтан қайтара тұрған болса, мына үшін сөзіңде жақсылық бар дейді. Же ол болса ислахим байнан-нас, же ұрышып жанжалдасқан адамдардың ортасын жараштырып қою бойынша сөйлей тұрған болса, мына үшін нәрсеге әрекет қыла тұрған болса, мына үшін нәрсеге сізде жақсылық бар дейді. Демек, құрметті мұсылман туғаным, біздің аузымыздан шыққан әрбір сөз пайдасы бір есептелінеді. Қашан пайдалы есептеледі, қашан сауап болып есептелінеді, қашан біздің пайдамызды қиямат күнінде өтеді, қашан біздің амал дәптәрімізге сауап болып жазылады, егер де біз жақсы сөз сөйлеген болсақ, ұрысқандардың ортасын жараштыра тұрған болсақ, адамдарды жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтарып сөйлеген болсақ, мына ошонда біздің сөйлеген сөзімізде не пайда бар. Ал эми біреудің ғибат қыла тұрған болсақ, біреудің абыройын төге тұрған болсақ, же пайдасыз эле сөздер сөйлей тұрған болсақ, бұл сөздердің барында жақсылық жоқ. Қиямат күнінде біздің зиянымызға өтеді ошол сөздер. Бұл аятта дағы бір ескерткіш нәрсе, нәжуа деген. Нәжуа Аллах Тағала Құран кәрімде аятта нәжуа деп ескеріп өтті. Нәжуа деген бұл сыр сөйлешу, жашырын сөйлешу. Екі адам бір-біріне шыбырлашып сөйлескен болса, ушун нәжуа деп коет. Эми Аллах Тағала ушул жерде айтып атат, нәжуа сіздер бір-біріне шыбырлашқан сөзде жақсылық жоқ. Bir ғана неге садақаға бұйырған болса дейді. Демек, bir адамды садақаға бұйырған кезде жашырын бұйырған жақсы. Адамдарды садақаға қызықтырған кезде, же бір адамға жақсы істі үйретіп қойып тұрған болсаңыз, аны барып жекече барып жашырын айтқан жақсы, пайдалырақ болды деп есептенді. Же болса bir адамға насихат берген болсаңыз, bir адамға намазға бөле тұрған болсаңыз, bir адам күнә іс қылып қойған болса, қатасын оңдап қойын айта тұрған болсаңыз, сіз аға жашырын айтқаныңыз жақсы. Және ошол мирадағы екі адам ұрысып қалған болса, ортасын елдештіріп қояды, көбінше жашырын қылған жақсы. Пайғамбар саллаллаху хадисте келеді, екі адамның ортасын жараштырып қою бойынша жалған сөйлеген кіші бұл жалғаншы емес дейді. Екі адам бір-бірінен тарығышып қалды. Сіз екіншісіне барып тұрып, паланча сенен жарашам деп атады. Паланча сенен шuna қата кетіріп қойдың, ошоны кешірім деп атады деп, екіншісіне барып біріншісінің атынан жалған сөйлеп тұрып, қайра біріншісіне кетіп екіншісінің атынан жалған сөйлеп тұрып, екеуін бір-біріне жараштырып қойсаңыз, бұл нәрседе күнә жоқ. Және ошол жердегі бұл бір туғандардың арасында ушундан жараштырып коюштук. Кошуна болгон мамилеси бири-бирин ушундай оңдоп коюштук. Және ошондо дагы үй бүлөдө дагы урушуп калган эр катындын ортосун ушинтип жараштырып коюштук. Тескеринчеси биздин бүгүнкү күндө урушуп калган нерсеге кайра биз күйүп аткан нерсе кайра безин чачабыз. Мындай кылбастан биз ошол нерсени жараштырып койгонго аракет кылышыбыз керек. Жалгандан сүйлөп болсо дагы экөөнүн ортосун жараштырып койгон биз аракет кылып тырышыбыз керек. Анткени бул аяттын калган бөлүгүн Аллах Таала дейт: "Ва яфал залика битига амрадатиллахи фасауфа нутига ажран азима." Ким мына ушул жогоруда эскерген амалдарды аткара турган болсо, Аллах Тааланын жүзүн каалап, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн чын ихлас, чын ниет менен аткара турган болсо, Аллах Таала бул адамдардын сыйлыгын өтө улуу кылып берет. Кыямат күндө ажран азиман, өтө улуу болгон, өтө чоң болгон бир соопторду берет дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, сиз адамдар жакшылыкка буйруп турган болсоңуз, же бир сөз сүйлөй турган болсоңуз, сиз аны Аллах Таала үчүн сүйлөңүз. Адамдарга жакшылык кыла турган болсоңуз, Аллах Таала үчүн кылыңыз. Адамдардын ортосун оңдоп кое турган болсоңуз, Аллах Таала үчүн оңдоңуз. Жана ошондой урматтуу мусулман тууганым, биз бирөөлөрдү оңдор алдын өзүбүздү да оңдой билишибиз керек. Бирөө менен таарынышыбыз болгон болсо, ал менен барып жарашып алышыбыз керек. Аны барып кечирип, андан барып кечирим сурап коюшубуз керек. Жана ошондой эле дагы тууган урукмун болгон мамилебизде ушинтип барып бизди оңдошубуз керек. Биринчи өзүбүздү оңдошубуз керек. Анан дагы башка бирөөлөрдү дагы небиз керек? Оңдошубуз керек.
Анткени пайгамбар хадисинде келгендей, bir musulmanга экинчи мусулман 3 күндөн жогору тармышып жүргөн болбойт дейт. Харам болуп эсептелинет дейт. Башка бир хадистер айтат, ким bir мусулманга экинчи мусулманга 1 жылдан көп тарынып жүргөн болсо дейт, ал ошонун канын төккөнгө барабар болгон эле күнөө алат дейт. Демек, урматтуу мусулман, бир тууганым, урушуп калган адамдардын ортосун жараштырып кое турган болсок, алардын ортосун оңдоп кое турган болсок, же адамдардын бири-бирине болгон сүйүүсүн күчөтүп кое турган болсок, алардын арасында ынтымаксызды бекемдеп кое турган болсок, биз Аллах Тааласына ушундай соопторго ээ болот экенбиз. Жана ошондой эле урушуп калган адам эмес, бири-бири мамилеси чын болгон адамдардын да ортосун жараштырып коюштук. Алардын ортосун жараштырып коюштуга кандай себептер болгон болсо, мына ошол себептердин баарын алыштык. Бири-бирине болгон көрө албастыкты алыс кылыштык, бири-бирине болгон гыйбаттан алыс кылыштык. Мына ошого шариатта мусулмандар бири-бирине ортосунда болгон акыларды, бири-биринин үстүнө болгон милдеттерди сактай турган болсок, биздин өз ара ынтымагыбыз, биримдигибиз, мусулман бир туугандыгыбыз сакталып калат. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи башка бир хадистеринде Ала ухбирикум би афдали мин даражати сиями ва садакати ва сола. Мен силерге намаздан дагы, садакадан дагы, оразадан дагы бийик болгон даражалуу амал тууралуу силерге кабар берейинби дейт. Ошондо сахабалар кулна бала я Расулаллах, бизге кабар бериңиз дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ислаху затил байн, бири-бирине урушуп калган, бири-бирине араздашып калган адамдардын ортосун оңдоп коюштугун оразадан дагы, намаздан дагы, садакадан дагы бийик турган амал деп пайгамбар саллаллаху алейхи кабар берет. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Мa'амила ибн Адам шай'ан афдала мин ас-салах ва салахи затил байн ва хулукул хасан." Адам баласы жакшылык мүнөздөн жана адамдардын ортосун жараштырып коюудан жана намаздан дагы жакшыраак амал жасай албайт дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, эң сооптуу амал урушуп калган адамдардын ортосун жараштырып, бири-бирине мамилесин оңдоп түзөп коюу деп пайгамбар саллаллаху алейхи бул намаздан дагы, садакадан дагы жогору турган сооптуу амал болот. Жана ошондой да пайгамбар башка хадистеринде дерет: "Та'адилу байна иснейни садакатун." Эки урушкан адамдын ортосун жараштырып коюштугуң, экөөнүн ортосуна адилеттүү бир өкүм кылып коюштугуң бул садака дейт. Демек, урматтуу мусулман тууганым, кандай урушуп калган адам болгон болсо, же сиздин астыңызга талашып, урушуп келип калган болсо, мына ошол экөөнүн ортосуна адилеттүү өкүм чыгарып, экөөнү жакшына бири-бирине дос кылып, бири-бирине ыраазы кылып туруп жөнөтүп кое турган болсоңуз, бул дагы Аллах Тааласына садака болуп эсептелинет. Жана ошондой эле дагы имам Аузаи рахимахуллах айтат: "Ма хутватна хаббилаллаху азза ва жалла мин хутватил ислахи затил байн. Ман аслаха байна иснейни катабаллаху лаху бараату минан нар." Имам Аузаи рахимахуллах айтат: Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон кадамдардан бул эки адамдын ортосун жараштырып коюу үчүн кадам басуу, мына ушул кадам эң сүйкүмдүү кадамдар дейт. Жана ошондой эле ким эки урушуп калган адамдын ортосун жараштырып кое турган болсо, Аллах Таала бул адамды тозоктон кутулду деп жазып коет дейт. Жана ошондой эле дагы башка имам рахимахуллах айтат: "Инналлах азза ва жалла хаббал кадиба фил ислах ва абгаду сидqa фи фасад." Аллах Таала эки адамдын ортосун жараштырып коюу үчүн бир адам жалган сүйлөгөн болсо, мына ушул жалган сөз Аллах Таалага сүйкүмдүүрөөк дейт. Ал эми эки адамдын ортосун бузуш үчүн чын сүйлөгөн болсо, мына ушул чындык Аллах Таалага мындай жагымсыз, Аллах Тааланын каарын келтирген сөз мына ушул сөз дейт. Эки адамдын ортосун жараштырып коюштук, туугандардын ортосун оңдоп коюштук, ака-уканын бири-бирине болгон мамилесин түздөп коюштук. Жана ошондой эле үй бүлөдө болгон эр менен күйөөнүн мамилесин оңдоп коюштук. Алардын бири-бирине бирин сүйүүсүн, ынтымагын күчөтө турган амалдарга баштап коюштук. Бул шариятыбызда улуу соопторго ээ болгон амалдардын катарында экен. Жана ошондой эле дагы бул адамдардын мамилесин эмес, адамдарды оңдоштук, жер бетин оңдоштук, жер бетинде бузуклук кылбаштык милдет болуп эсептелинет. Жер бетин кантип оңолот дегенде, жер бетинде кантип жакшы иштер таралат дегенде, жер бетине канткенде Аллах Тааланын райымы түштүрат, Аллах Тааланын каары алыс болот дегенде, бул жер бетини оңдоштук, жер бетин түзөтүштүк. Жер бетин түзөтүштүк эмне менен болот дегенде, Аллах Таала Кур'ан Каримде мындай баяндайт. Шуайб алейхиссалам жөнүндө айтат: "Ва иля мадияна ахуахум шуайба." Биз Мадиян элине Шуайб алейхиссалам пайгамбар жибердик. Ал өз коомун оңдоо үчүн мындай деп даават кылды дейт: "Я қауми абудуллах ма лакум илахун гайру." Эй коомум, силерге Аллах Тааладан башка эч кандай
сыйынуға татықты құдай болбаған бұттарға сыйынбай Аллахтан өзіне ғана сыйынғыла дейді. Демек, бірінші hurmatly мұсылман туғаным, жер бетін оңдап түзештік, бұл Аллах Тағала жалғыз сыйынумен болады. Егер адамдар Аллах Тағаладан басқа біреуге сыйына тұрған болса, жер бетінен басқа бұттарға, таштарға, же бір дарақтарға, же суларға адамдар сыйына баштаған болса, демек бұл жер бетінде бұзықылық, бұзғыншылық таралуының башаты болып есептелінеді. Әлем жалғыз Аллах Тағалаға сыйыныштық, бұл жер бетін оңдап түзеу болып есептелінеді. Және ошондой қод жааткум байинатум мин раббикум. Ей қауым, шынында сілерге Роббуңардан ашық айқын бір дәлел келді дейді. Бұл Құран. Құран кітабы бұл. Пайғамбарға вахи қылынған вахилер. Бұл Аллах Тағала тараптан келген бізге рисала, Аллах Тағаланың бізге жөнелткен хаты, Аллах Тағаланың жер бетінде бізге жүргізіп тұрған, бізге миллет қылған миллеттемелері, мизамдар бұл бізге Құран болып есептелінеді. Және ошондой пайғамбардың айтқан сөздері Аллах Тағаланың мизамы болып есептелінеді. Кім мына Аллах Тағаланың мизамдарына, өкімдеріне қарсы шыққан болса, демек бұл адамдар жер бетінде бұзғыншылық қылған болып есептелінеді. Ал эми адамдар арасында кандай болот дегенде, таразада жана өлчөп берген өлчөмүңөрдө силер адилеттүү болгула дейт. Бирөөдөн товар алган болсоңор, бирөөгө товар саткан болсоңор, соода иштеринде силерде адилеттүү болгула дейт. Таразадан толуктуу акыларды бергиле жана адамдардан өзүңөрдүн буюм тайымыңарды, соода ишиңерде силер не кылгыла дейт, сараң болбогула дейт. Жер бети оңолгондон кийин, түзөлгөндөн кийин кайра жер бетинде бузгунчулук кылбагыла. Эгерде Аллах Таалага силер иман келтирем, мумин болом дей турган болсоңор, мына ушул жогору айткан иштерди кылышыңар, булар силер үчүн эң жакшы деп Шуайб алейхиссалам өз коомуна не кылат, аларды оңдоп түзөө үчүн мына ушундай даават кылган. Демек, урматтуу мусулман туганым, жер бетин оңдоп түзөө, адамдарды оңдоп түзөө, бул Аллах Таалага жалгыз сыйынууга чакыруу жана адамдардын бири-бири болгон мамилесин чындоо, адамдардын ынтымагын сактап калуу, мына ушул нерсе менен гана не болот. Бүгүнкү сабагыбызды ушул Пайгамбар саллаллаху дагы бир хадис менен жыйынтыктайбыз. Пайгамбар саллаллаху күндөрдүн бир күнүндө сахабалар мындай деп кайрылат. Мына ушул эшиктен кирип келген киши дейт, мына ушул киши бейишти киши дейт. Ушул сахабалардын баары ошол эшикти карап отурушат. Ошол эшиктен бир киши кирип келет. Сакалдары суу болгон, жөнөкөй эле бир карапайым киши кирип келип эшикке отурат. Экинчи күндө Пайгамбар саллаллаху айтат: "Мына ушул эшиктен азыр бир киши кирип келет, мына ушул киши бейиштик болгон болот" дейт. Жанагы киши дагы кирип келет. Үчүнчү күн дагы айтканда жанагы киши үчүнчү күн дагы кирип келет. Ошондо сахабалардын бириси жанагы киши кандай киши болду экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 күндө мына ушул киши бейиштик киши деп айтты. Кандай киши болду экен? Жанагы кишинин амалдарын күзөтүш үчүн анын үйүнө барат. Үйүнө барып алган ушу атам менен бир аз урушуп калдым эле. Сиз үйүңүздө бир 3-4 күн түнөп турсам кандай дегенде жанагы киши уруксат берет, макул деп уруксат берет. Ошентип жанагы сахаба биринчи күнү карайт, ал эч кандай амал жасабайт, ашыкча амалы жок, кадимкидей эле таврат алып жатат, кайра намазга турат, багымдатка. Экинчи күндө ушул амал кайталанат, үчүнчү күндө ушул амал кайталанат. Ошентип жанагы сахаба жанагы кишиден ачык айкын кийин сурайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи сен жөн айттың эле, мына эшиктен кирген киши бейиштик болот деп айтты эле. 3 күн катар айтты, 3 күндөн тең ошол сен кирип келдиң эшиктен. Сенин кандай ашыкча амалдарың бар? Мага үйрөтчү дейт да. Мен сенин ошол амалдарың 3 күндөн бери күзөтүп атам. Бирок сенин ашыкча деле амалың жок экен дейт. Пайгамбар саллаллаху ошентип айтты эле, сен кандай бир бизден ашыкча амалың бар? Мен көрө албаган деп айткан жанагы киши айтат. Менин бир ушундай жакшы сыпатым бар, жакшы бир амалым бар. Мен төшөккө жата бара алдым, бардык адамдарды кечирип жатам дейт. Кандай бир адамдар менен таарынып калган болсо, кандай адамдар бир мага бир ката кемиш кетирип койгон болсо, мен ошолордун баарын кечирип жатам дейт. Мына ушул амал болсо керек дейт. Ошондо жанагы сахаба жанагы амалды угуп, Пайгамбар саллаллаху келип айтканда, не дейт? Мына ошол амал себептүү Аллах Тааланын бейиштик кылып койду дейт да. Демек, урматтуу мусулман туганым, биз бири-бирибизге болгон таарынычтарды кетирип, бири-бирибизге болгон мамилебизди, ынтымагыбызды чыңдай турган болсок, Аллах Таала кыямат күнүндө бизди бейиштик адамдардын катарында кошуп коет экен. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.